Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Урматтуу мусулман бир туугандар, кармап жаткан орозолорубузду Аллах Таала кабыл кылган болсун. Бүгүнкү сабагыбызда бир канча нерселер бар. Эгер аны орозо кармаган адам кылып койсо, орозосу бузулуп калат дагы. Жана Рамазан айынан башка убакыттарда мына ошол күнгү орозону кармап берүү милдет болот. Дагы бир түрдөгү кээ бир нерселер бар. Ал иштерди кыла турган болсо, орозо кармаган адам казадагы, каффарадагы милдет болот. Каффара дегени 60 күн үзгүлтүксүз ошол бузуп койгон орозодон сырткары 60 күн үзгүлтүксүз кармап берүү милдет болгон сүрөттөр дагы бар. Бул тууралуу кийинки сабактарыбызда айтабыз. Ал эми бүгүнкү күндө болсо каза гана милдет боло турган орозону бузуучу нерселер тууралуу токтолуп кетмекчибиз. Алардын биринчиси катадан жебүүчү. Мисал үчүн таң ата элек деп ойлоп, бирок таң аткандан кийин дагы бир нерсе жеп ичип алуу. Же болбосо күн батты деп ойлоп, күн бата электе эле оозун ачып алуу. Бул адам ката кылгандыктан орозосу бузулуп, мунун мойнуна бир күндүк каза орозо кармап берүү гана милдет болот. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Менин үммөтүмдөн ката жана унутуп калуунун күнөөсү өчүрүлгөн" дейт. Ошондуктан ката кылган адам, бирок албетте унутуп калып, орозо туткан экендигин унутуп калып бир нерселерди жеп ичкен болсо, бул адамдын орозосу бузулбайт. Жана бул адам орозосун уланта берет. Каза дагы милдет болбойт бул кишиге. Бирок жогоруда айтылгандай катадан бирдеке жеп ичип алган болсо, ошол күндүн казасын кармап берүү милдет болот. Андан кийинкиси, орозо кармаган адам кайсыл бир шариятта үзүр деп белгиленген нерселерден улам оозун ачкан болсо. Мисал үчүн, орозо кармагандан кийин сапарга аттанганда оозун ачып алган болсо, же болбосо катуу оорунун себебинен орозосун бузган болсо, бул адамдарга дагы каза орозо кармап берүү гана милдет болот. Андан кийинкиси, адатта желбей турган нерселерди жеп ичип алса, мисал үчүн адатта желбеген таш же тамыр же пахта жеген болсо, адам өзүн кыйнап болсо дагы, анда орозону бузуучу нерселердин сүрөтү пайда болгондуктан бул кишинин орозосу бузулуп, каза кармап берүү гана милдет болот. Тагыраак айтканда, Рамазан айынан башка күндөрү бир күн орозо кармап берүү бул кишиге милдет болот. Андан кийинкиси, мажбурлоо менен аргасыздыктан жеп ичүү. Мисал үчүн, бир адамдын жанына зыян берүү менен коркутуп ага жеп ичире турган болсо, анда жеп ичкен адам ошол күнкү орозосунун казасын гана кармап берүүсү милдет болот. Себеби аргасыздыктан оозун ачууга мажбур болду. Андан кийинкиси, оозуна же мурдуна суу алып жатканда этиятсыздыктан тамагына суу кетип калса, ошондуктан даараттын маселесинде оозго жана мурунга жеткиликтүү суу алуу сүннөт. Бирок орозо кармаган адам ооз жана мурунга суу алып жатканда этияттыкка көңүл буруусу зарыл деп эскертилип өткөн. Анткени тамагыңызга суу кетип кала турган болсо, орозо бузулуп, ошол күндүн казасын кармап берүү милдет болот. Андан кийинкиси, кокусунан жамгыр же кардын бир тамчысы тамагына кетип калган болсо, бул сүрөттө дагы орозо бузулуп калат, каза милдет болот. Жана тиштин арасындагы буурчактын көлөмүнчө же болбосо андан чоңураак нерсени жутуп алуу учурда дагы орозо бузулат. Жана ошондой эле түтүн жутуу, атайын бир түтүн жутуу менен орозо бузулат, каза милдет болот. Рамазан айында орозо кармагандан кийин унутуп калып тамак аш жеп алган болсо, бул адамдын орозосу негизинде бузулбайт, бирок орозом бузулуп калды окшойт деп андан ары оозун ачып алган болсо, бул адамга дагы орозонун казасын, ошол бир күндүк каза орозо кармап берүү милдет болот. Жана дагы түндөсү ниет кылбай, күндүзү ниет кылгандан кийин орозом болбой калды го деген ой менен тамак аш жеп ичип алуу менен дагы каза милдет болот. Себеби эгерде түнү ниет кыла алган эмес болсо, тагыраак айтканда саарлыкка жетишпей турсаңыз, багымдат убактысы болуп калыптыр. Анда эгер орозону буза турган иштер болгон эмес болсо, ниет кылып орозону улантып кетүүгө уруксат берилген. Бирок орозон болбой калды го деген шек күмөн менен тамак аш жеп ичип алган болсо, бул адамга каза орозо кармоо милдет болот. Андан кийинкиси, кулакка май тамчылатуу менен дагы каза орозо милдет болот. Себеби кулактан ашказанга уланган бир жолдор бар болгондугу үчүн каза орозо кармоо милдет болот.
Жогоруда айтылган сүрөттөрдө тагыраак айтканда орозон болбой калды го, ачылып калды го деген орозосу бузулбаса дагы ушундай күмөн менен эгер оозун ачып алган болсо, анда каза эле милдет болгондугу, себеби шариатта эреже бар. Ал худуду тандариу биш шубхат. Милдет боло турган каффаралар, милдет боло турган худуттар шек болгондуктан улам көтөрүлүп кетет. Ошондуктан каза гана бул адамдарга милдет болот. Дагы бир эске ала турган нерсе, жогоруда айтылган себептерден улам кайсыл бир адамдын орозосу күндүзгү учурда бузулуп калган болсо, анда Ал-Хидая китебинде бул маселе эскерилген. Ошол адамдар кечке чейин тамак аш жебестен улоосу важип, милдет болуп саналат. Аллах Таала бардыгыбызга эң жакшы деңгээлде орозо кармап, Аллахтын бизге бере турган сооп сыйлыктарына жетүүнү насип кылсын. Ва ахиру дa'wana анил хамдулиллахи rabbil alamin.